Баарыбызга маалым, жаңы жылдан тарта өлкөдө салык төлөөчүлөргө кассалык көзөмөл аппараттарды колдонуу талап кылынууда. Ага ылайык учурда Баткен шаарынын соода түйүндөрү жана дарыканалар акырындык менен программалык ККМ менен иштөөгө өтүүдө. Элдердин көз карашы кээ бирлери чекти требут этет, бергиле деп, кээ бирлери болсо чекти албай эле чыгып кетет. Бирок биз алганга сөзсүз мажбур кылабыз, алып кетиңиз чегиңизди деп. Себеби чекти алганда сөзсүз түрдө доказательство деп коет. Туура эме болуп калат да. Ар бир дарыны алганда срок прогу полный эмелери чектен чыгарып берилет. Кайсы аптека, кайсы эме полный чек боюнча көрсөтүү берилет. Ушул тапта салык кызматкерлери ишкерлерге көзөмөл кассалык аппараттардын колдонуу жана орнотуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. ККМ азыркы учурда масштабный республика боюнча жүрүп аткан проект. Президентибиз айткандай 8 миллионго жетпеген оборотду тастыкташ үчүн ККМ коюшуңуз керек. Заявка бергенсиз ККМ боюнча? Кайсы жерге бердиңиз? РСК банкка. Келген болсо ККМди орнотуп, ар бир кардарга өз багында чектер менен басып, чек берүүңүз талап кылынган да. Өлкөдө ККМдин аппараттык жана программалык түрү сунушталууда. ККМдин программалык түрүн бекер жүктөп алса болот. Бул компьютерге же уюлдук телефонго орнотула турган кассалык чектин электрондук форматы. Ал эми аппараттык түрүү үчүн ишкер тийиштүү банктарга арыз менен кайрылып алса болот. Бирок телефондугу действительно кыйын болот экен. Телефондугу да бирден загрузка болгучаң монтип тура берет. Жерде 3 адамды мен ушинтип мага содасы керек деп булар конкуренттик аракет кылат. Ошол кассовый аппаратты алсаңыз, моментальный калькуляторду да эсептеп чыгат. Вот. Товарыңызды да эсептеп чыгарат. Машина болот ошондой. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында жалпысынан 173 салык төлөөчү ККМ колдонуу менен иштейт. Малым болгондой, товар жүгүртүүсү 8 миллион сомго барабар болгон ишкерлер салык төлөөдөн бошотулат. Ал үчүн ишкерлер милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Бир эле жерде кошунаңыз менен сиздин оборотуңуз 100 миллион, сиздики 10 миллион. Экөөңүз патент негизде иштесеңиз, экөөңүз бир эле налог төлөшүңүз мүмкүн, патент менен. Ал эми ККМ колдонуу менен сиздин оборотуңузга жараша болот да. ККМдин максаты сатып алуучулардын укугун коргоо, ишкерлердин жылдык соода жүгүртүүсүн аныктоо менен жеңилдиктерге жетишүүсүнө шарт түзүү, өлкө казынасын толтурууда ачык айкындуулукка жетишүү. Белгилей кетсек, ар бир сатып алуучу соода жайларынан чектерди талап кылуу менен бул өнөктүктүн ишке ашуусуна салым кошот. Сабира Бакирбек кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа.